Кандайсыңар достар? Түз эфир, экинчи попытка. Күзетежени бирден эле кошконго аракет кылайын. Күзетеже сизге азыр менден чакыруу барыш керек. Дагы бир жолу аракет кылып көрөлү. Эгер астында комментарий деген жерде мындай адам сүрөтү бар болсо, ошону басып көрүңүзчү. Эгер мени көрүп аткан болсоңуз азыр. Достор, ким уга элек болсо, бүгүн бизде түз эфир. Мен Гүлзада Станалиеваны маекке тартам деп аракет кылып атам. Суроолор болсо камдап тургула. Бул бүгүнкү адабият, анын абалы деген жалпы темада болот. Мынакей азыр күзетеже кирет. Бир, эки, үч. Бир аз күтө туралы достор. Көбүрөөк адамдар да кошулсун эфирибизге. Бүгүн эми ишемби. Ишемби. Декабрдын соңу. Декабрдын эле эмес, жылдын соңу. Ура! Саламатсыздарбы? Кечирип коюңуздар. Ура! Күзөтө кирди. Кандайсыз жа? Жакшы. Мен компьютерден кирбей, телефондон анан кирдим. Жакшы. Мен аябай контур мечесинде көрүнгөн. Мен дагы бир жолу башынан сизди тааныштыра кетейин. Биринчиден, ошол бизге убактыңызды бөлүп, анан менин чакыруума жок дебей, макул болуп, ушундай кошулуп атканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Мен жалпы көрөрмандарыбызга айта кетейин. Бүгүн мен буга чейин жарнамада да айттым эле. Биз жалпы кыргыз адабиятынын бүгүнкү абалы, анын ичинде проза, поэзия жөнүндө сөз кылалы деп, акын, адабият изилдөөчү, жазуучу десем да болот, күзөтөчү өзү ага каршы. Бирок ошондой болсо дагы Гүлзада Станалиеваны ушундай бир кызыктуу суроолор менен чакырганга аракет кылайын деп бир максат койдум. Муну менен биз быйылкы алдагы бир нече айдын ичинде өтө турган интервьюлардын, түз эфирдеги интервьюлардын сериясын баштаган жатабыз. Ошонун башында жалпы адабиятка бүгүн кыска болсо дагы, азыраак болсо дагы анализ берели деген максат. Албетте тема өтө, мен теманы эже глобальный кылып коюп атпаймынбы? Бүгүнкү кыргыз адабиятынын абалы деп. Бирок ошондой болсо да, кичине болсо да биз аракет кылып көрөлү анализ дегенге. Анан мен көрөрмандарга айтып кетейин, эмне үчүн биз Инстаграмда жасап атабыз муну? Анын да жөнү бар. Инстаграмда сиздер суроо бериңиздер, комментарийлерге жазыңыздар, же ушул биздин түз эфирге кошулуп суроо берем десеңиздер да болот. Ал үчүн запрос жиберсеңиздер болот. Анан Күзөтөжөнүн өзүнүн YouTube баракчасы бар, Илхам Кейжи деген. Ошондой эле мынау Facebook'та жана Instagram'дагы баракчаларына жазылыңыздар. Күзөтөжө, мен эми биринчи суроону мындай деп баштасам деп турам. Мен ушул теманы ойлонгондо эле интернеттен дагы, анан гезит журналдардан дагы бир колум жеткен жерлерде маалымат тапканга аракет кылдым да. Бүгүнкү кыргыз адабиятына анализ берген макалалар бар бекен деп. Тилекке каршы, же мен начар издедимби, туура эмес сөздөр менен издедимби, эч нерсе таба албадым. Эмне үчүн ушундай? Жакшы болот. Дайыр жолу амандашып алалы. Биздин түз эфирге кошулган кирген адабият сүйүүчүлөр менен. Биринчиден мени ушул маекке чакырганыңыз үчүн чоң рахмат, Төрөкул мырза. Бүгүн бир жакшы теманы көтөрүп чыгып атасыз. Сурооңуз абдан туура берилди.
чын эле бүгүн адайый процессте поэзия өкүлдөрү жакшы эле иштеп атышат. Азыр көптөр проза жазылып жатат. Драманын акыбалы начарыраак десем болот. Ал эми ушул адабий процессти алдыга жылдыра турган акын жазуучуларга дем бере турган, алардын баягы чыгармаларына өзүнүн бир баасын бере турган адабий сын аксап жатат да. Сиз жана издеген макалалар жок болгондугу мына ушул адабий сындын аксап жаткандыгынын бир көрүнүшү деп айтсак болот. Адабият илими өзүнүн бир миссиясын аткарып, кандидаттык, докторлук диссертациялар адабият боюнча жазылып жатканы менен тилекке каршы жандуу адабий процесске өзүнүн үнүн кошкон, эмгек кылган адабиятчылар аз болуп атат. Бир жагынан мурункудай Мурда деген Кыргызстан маданияты деген газетабыз бар эле. Ала тоо деген журнал аябай популярдуу болуп чыгып турчу эле. Андан тышкары башка гезиттерде дагы адабиятка болгон өзүнүн кызыгуусу атайын бир беттер болчу эле. Азыр эми интернеттин заманында айрым сайттар бар, албетте жазуучулар союзунун сайты иштеп жатат. Рухеш деген сайт өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Жана башка сайттар бар. Радио, телевидениеде кандайдыр бир программалар бар, бирок ага карабай сын аксап жатат. Эми адабиятчылардын баардыгы дагы сын жазышы кыйын, анткени илим жактагандардын көбү университеттерде иштешет, алардын өздөрүнүн негизги күнүмдүк баягы убактын алган жумуштары бар. Экинчиден, адабий сынга эч ким акча төлөбөйт. Бул өзүнчө бир мындай кызмат же бир иш эмес. Ал баягы адабиятты сүйгөн, адабий процесске кызыккан бир окумуштуулардын же сынчылардын демилгеси менен өзүнүн бир ыктыярдуу аракети менен жасала турган иш да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул адабий сын аксап жатканын баарыбыз эле көрүп, ичибиз ачышып атат. Бүгүн Жазуучулар союзунда да бир иш чара болду. Ошол жерде дагы адабий сындын жоктугу дайым эле ушундай чогулуштарда айтылып кетет. Анан адабият Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков дагы адабий сынга атайын бир гонорар төлөп, калыс, объективдүү, адилеттүү сындардын жазылышына бир чара көрөбүз деген бир пикирин да айтты да. Балким ал да болуп калар. Мен ушул дагы бир суроом ушуга байланыштуу эле да. Азыр айтып атпайсызбы, Жазуучулар союзу ушундай аракет кылабыз деп айтты деп. Адабият канчалык деңгээлде негизи бир башкарылып турушу керек? Бийлик тарабынанбы же башка коомдук уюмдар тарабынан, бир өзүнчө бир институттар тарабынан? Адабият, анын ичинде поэзия, проза бир нукка салынып башкарылып турушу керекпи бирөө тарабынан? Анан ошол жазуучулар ошолорго же акындар мүчө болушу абзелби? Ал эмне берет акынга? Бул эми чыгармачылык деген бул эркин процесс да. Анан биздин үстүбүздөн келип бирөө башкарам десе, биз сөзсүз эле анын артында бир нерсе турат деп түшүнөбүз. Туурабы? Же андай эмеспи? Эми союз учурунда адабият бийликтин мындай эми идеологиясын жүргүзгөн, адабият менен журналистика эки канаты болуп келген да. Биз ошондой чоң баягы камкордукту биздин мурунку улумун, акын жазуучулар, адабиятчылар, илимпоздор баары эле ошонун баягы камкордугунда болуп, анан көзөмөлүндө да болуп келген да. Анан азыр заман башка, азыр деле бирок ошол психологиядан арыла элекпиз. Акын жазуучулар деле биздин баягы чыгармаларды басыш керек, бизге көңүл буруш керек деп айтабыз. Анан бирок азыр баардыгы башкача болуп калды да. Азыр жакшы чыгарманы китеп кылып чыгарып коюу бул бир иш, аны өткөрүү, анын пиарын жасоо, рекламасын жасоо, элге жеткирүү таптакыр башка стратегияларды талап кылып калды да. Башка ыкма, башка жолдорду талап кылып калды. Биз ошол жактан аксап атабыз.
Анткени акын жазуучулар ага психологиялык жактан, моралдык жактан даяр эмес. Алар өздөрүнүн чыгармаларын мындай сатканга такыр мындай ыңгайлашкан эмес. Ошон үчүн биз аксап жатабыз. Айрым акын жазуучулар интернетти да колдонушпайт, мисалы улуу ошондой дагы көрүнүштөр бар. Ал эми азыр окурмандардын көбү бар, элдин баардыгы эле социалдык медиада жүрүшөт. Балким Ошондой эже дагы. ошонун чыгар жанагы кичине жогорураак моду менен эми сындагандай болбой. Ошондой болсо да айта турган нерсе ушул ностальгия бар экени сезилет да. Эми албетте ал Жогорку болот да. ушундай жакшы эле, анан кийин бизге ушундай жакшы гонорар төлөйт эле, биз эркин болчубуз, биз жаза алат элек. Азыр эми көр турмуштун, көр оокаттын эле маселесин ойлонуп калдык деген сөздөрдү көп угабыз. Мамлекет акча бөлбөй калды депчи. Анан эгер анын дагы балким жакшы жаман жактары бар чыгар. Анткени бир суроо да, эгер чындап эле ал эски болуп калды, эми жаңы базар рыногу деген рынок тартиптери деген бир шартка өтө турган болсок, анда бир суроо, эми Кыргызстандын рыногу чындап эле кичине, кыргыз тилинин анын үстүнө. Ошондой кезде бүгүн Кыргызстанда жашап, иштеп, башка колуна эч нерсе келбеген акын же башка колуна эч нерсе келбеген жазуучу күн өткөрө алабы, жан бага алабы? Абдан кыйын суроо. Ал жеке чыгармачылыгы менен жан бага албайт. Бул турган иш. Сөзсүз түрдө бир жерде иштеп, айлык алып, эми илгери деле ошондой эле да, гезитте иштешчү, дагы бир жерде иштешчү, ошо менен параллелдүү түрдө чыгармачылыгын алып кетишчү да. Мындай туруктуу жумуштары, туруктуу айлык акылары бар эле. Анан жалаң эле чыгармачылык менен жумуш кылып аябай жашоо кыйын. Мен ушул бизде жанагы айрым сүрөтчүлөрүбүз бар экен, байланбай бир жерде жалаң сүрөттөрүн Инстаграмдан жана башка социалдык баракчаларынан сатып эркин жашаган, эркин изденген сүрөтчүлөрүбүз бар экен да, кыргыз сүрөтчүлөрү. Бирок аларда деле чет өлкөгө сүрөт сатууда, мындай сүрөттөрүн чет өлкөгө жиберүүдө Кыргызстанда ушул жагы каралбаптыр. Алар да чет өлкөгө чыгып кетишти азыркы күндө. Ал эми акын жазуучулардыкы аябай кыйын. Бизде өткөндө жанагы Анна Егонян келип Бишкекке концерт эмес, баягы поэтикалык кече уюштуруптур филармонияда. Билети 1000 сомдон 2,5 сомго чейин болуптур. Эми ал орусча ыр окуп, интернетте миллиондон ашык катталуучусу бар өзүнүн YouTube каналында. Анан концерт сыяктуу кылып чыгармачыл кечелерин өткөрүп атпайбы? Кыргызстанга, Бишкекке келгенде мен аябай таң калдым да. Бизде ыр окугандар аз, ыр уккандар аз. Баягы чыгармачыл кечелер, бизде акча төлөп чыгармачыл кече өткөрбөйбүз да. Биздин кыргыз акын жазуучулар ар кимге Өздөрү жалдап, төлөп. бүт өзү төлөйт. Кайра келген өзүнө караштуу баягы чыгармачыл чөйрөгө чайын берет. Мындай аябай чыгаша болот да, абдан чыгаша болот. Ошол эле учурда Россиянын андай деле мындай адабиятта барандуу, орду али алмелек эле бир жаш акын кызы келип 1000 сомдон 2,5 сомго чейин билетин сатып, филармонияда билет калбай калып кечесин өткөрүп кетип атат да. Анан ойлоносуң да, ушул жерде балким биз өзүбүздүн чыгармаларыбызды элге жеткирүүдө, окурмандарга жеткирүүдө кандайдыр бир ыкмаларын биле албай атабызбы, жаңы заманга ылайыкташа албай жатабызбы деген да ой келет да. Ошол эле учурда кыргыз социалдык медиасында дагы жаштар бар экен, ыр окуган, өзүнүн баракчалары бар. Алардын катталуучусу көп экен. Алар бир кичинекей бир чакан жолугушуу кечелерин уюштурса, жаштар агылып барат экен. Мына ушундай оош кыйыштуу заманда жашап атабыз да. Эже бир нече суроо катары менен келип атат да. Ушул боюнча. Сиз жана Анна Егоянды айтып өттүңүз. Анан өзүңүз айткандай, жакында эле Кыргызстанда ушу жаштардын дагы кечеси өттү.
Ал жерде жаңы түзүлгөн фонд уюштурду. Топчу деген ооба. аталыш менен поэзия кечеси болду. Ал жерде жаш ошол акын, ыр окуган кызыбыз экөө жактылап өткөргөн нерсинде, анан артынан музыкасы да куртуп турат. Бул эми жаңы форматтагы нерсе. Анан ал дагы жакшы эле билетине жакшы эле койгон акча менен өтүптүр. Аябай мен кубандым ошого, бизде поэзияны сүйгөн жаштар бар экен деп. Ушул поэзия менен азыр мен ошондой кечелерди эске алганда, Анна Егоянбы же башкаларды, мисалы Орусияда Анна Егояндан башка азыр Вера Полоскова деген белгилүү акын кыз дагы ал чоң концерттерди коет стадиондордо. Артында музыка менен ал концерт деп атайт аны. Ошондой концерттерди баягы Кыргызстанда салттуу түзүлүп калган поэзия кечелери эмес, бир студенттерди алып келип бир ырларын окутуу эмес, өзү автор чыгып театралдаштырып окуса, артында бир оркестр коштоп турса же музыканттар коштоп турса, жаңыча форматта чыгарса, видеоинсталляция менен эмне үчүн болбойт андай кылса? Албетте болот ошондой. Мен дагы келечекте ошондой кечелерди өткөрүшүбүз керек деп мен дагы өзүмдө бир пландарым да бар. Бирок буга бир кичине команда да керек окшойт да, бир киши эмес, бир канчанан. Жана сиз жогоруда айтпадыңызбы, жазуучулар союзу керек, мындай эми ушул союз сыяктуу бир уюмдар эркин чыгармачыл инсандар үчүн керекпи? Алардын кандай ролу бар жазуучулук чыгармачылыгында деген. Менимче ушул жазуучулар союзу сыяктуу уюмдар же болбосо жанагындай топчу деген проекттер ушундай иш-чараларды өткөргөнгө ыкташы керек да. Ушунун пландарына киргизип, жаңы форматта бир жаңы окурмандарга чыгармачылыкты сатканга, өткөргөнгө өтүшүбүз керек да. Анткени мен да аябай ичим ачышат. Кээде студенттерди баягы айдап барышат да чыгармачыл кечелергечи барып отургула, залды толтуруш керек депчи. Ошол эле учурда биздин башка өлкөдөгү акын жазуучулар, алар билеттер калбай калып атат. Чыгармачылык менен акчасын да таап атат, чыгармачылыгын да өнүктүрүп атат. Эми финансылык колдоосуз эч кандай бир иш алдыга жылбай калды да. Бүгүнкү турмуштун чындыгы ошол. Рахмат эже. Анда биз эми өтө оор суроолор менен баштап кеттик маегибизди. Ортосунда мен башында айткандай, сиз мыкты ырлар жазып жүрөсүз, өзүңүздүн каналыңыз да бар. Бизге окуп бербейсизби? Бирди окуп берип, андан кийин дагы маегибизди уланталы. Кайсыл ырыңыздан окуп бересиз? Жакшы, мен бир ырымды мен өзүм азыр көп деле ыр жаза албай калдым. Азыр өзүңүз билгендей жазуучу деп афишада да кетиптир, рекламада. Бирок мен өзүмдү азыр жазуучу деп эсептебейм. Анткени жаңы эле проза жаза баштадым. Буга чейин жашыраак кезде көп ыр жазчумун, проза жазчу эмесмин. Анан ошол мурда жазылган ырларымдан окуп берейин. Күтүү деген ырымды көпчүлүк жакшы экен деп айтып калышат. Мына ошол ырдан баштасам. Көчөдөн өттү топ караан, көлөкө тушта олтургам. Көчөдөн өттү бир караан, бирөөнү күтүп олтургам. Кыз өттү кызыл көйнөкчөн, таякчаны шашпай чал өттү. Жаш балдар топ кууп өтүштү, чаңгаттап турду көчөнү. Бир келин өттү шамдагай, тыпыйган сумка көтөргөн. Бир киши өттү сумсайып, жупуну эски күрмөчөн. Колдорун бекем кармашып, кыз жигит өттү капарсыз. Жол четин бүтүн шимшилеп, жолбунит өттү көчөсүз. Күн өттү ушул көчөдөн, күбүрөп өттү күүгүм да. Баар өттү ушул көчөдөн, күткөнүм гана өтпөдү. Күүгүмдө барып түн кирди, күткөнүм менин чыкпады.
өргүлөп кетти дарактар, көчө да тынчып уктады. Сонун рахмат чоң. Мгм. Жана сөзүбүздү улай айтпадыңызбы, ушундай жаңы форматты иштеп чыкканга, балким поэзия кечелерин жазуучулар союзу же ушундай уюшулган бир уюмдар аракет кылса болот эле деп. Бир эми кичине провокационный суроо берейинчи сизге. Алардын дарамети жетеби ошого? Чыгармачылык жактан, жалпы финансылык жагынан, каржылык жагынан. Мгм. Дарамети жетет, анткени жазуучулар союзунун жеке адамга караганда министрлик менен сүйлөшкөнгө, маданият министрлигин бул ишке тартканга, филармония менен сүйлөшкөнгө, массалык маалымат каражаттарын уюштурганга күчү жетет да. Жеке адамга караганда жазуучулар союзунун сөзү өтүмдүү десем болот да. Болгону бул жерде демилгени көтөрүп чыгышы керек, анан кийин ишке ашырыш керек да. Мен да жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Ошол жерде жаштар канаты деп коет, ошолордун жумушун алып барып калам. Анан жаштар менен иштейм, жашатын жазуучулар менен. Бирок биздин дагы өзүбүздүн мындай жеке баягы жумушубуз бар да, ошондуктан азырынча бул план гана болуп турат. Балким мен өзүм дагы ушуга киришип, биринчи кечелерди уюштурсакпы деп атам. Анткени жазуучулар союзунун колунан келген баягы потенциалды колдонуп, ушундай кечелерди уюштурсак жакшы болмок да. Анткени жеке адам, жеке акын барганда бул мындай бир аз кыйыныраак болуп калат. Сүйлөшүү, уюштуруу иши кол керек буга иш чараларды өткөргөнгө. Эми бизде өткөрүлүп жатат азыр мына акыркы декабрь ичинде, ноябрдан баштап абдан көп иш чара өттү. Анткени баягы юбилейлер болуп атат, китептер чыгып атат. Кечээ эле Кыргыз патент конкурс уюштуруптур, улуттук сынак уюштурган. Анан 7 акын деген дагы, 7 жаш автор деген дагы бир конкурс уюштуруп, анан ошонун негизинде китептерди акысыз чыгарып берди. Бир 40ка жакын авторлор катышыптыр, ошолордун ичинен иргеп чыгарып берди, анан бет ачарын да өткөрүп берди да. Ушул сыяктуу болуп атат, бирок бул жана сиз айткандай аз эле адамга жетет. Анан азыр тиги телевидениеде эл көрбөй калды да, дээрлик көрбөй калды да. Анан интернетке канчалык чагылдырылды, канчалык деңгээлде адамдарга жетти деген ал башка маселе. Бирок форматы таптакыр азыр өзгөртүш керек болуп калды. Социалдык медианы абдан колдонуш керек. Телеграм каналдарды ачса жакшы болот эле, өздөрүнүн YouTube каналдарын ачса жакшы болот эле. Бизде мисалы үчүн чет өлкөлүк окумуштуулардын өздөрүнүн жеке сайттары бар. Ал жерде бүт изилдөөлөрү турат, жасап аткан иштери турат. Бизде эми окумуштууларыбыздын сайты бар, окумуштууну дагы жолуктура элек мен. Өзүнүн коомдук, мисалы бизде эми адабияттан бир аз алысыраак болсо да айткым келип атат. Экономикабыз чабал дейбиз. Кыргызстан экономикасын экономисттер, окумуштуулар аябай көп, кандидат, илимдин кандидаты, докторлор. Ошолор өзүнүн YouTube каналын ачып же социалдык медиадан Кыргызстан экономикасы боюнча өзүнүн бир анализдерин жүргүзгөндөр жок. Ошондой эле адабиятчылар да ошондой акыбалдабыз да. Баардык эле тармакта ошондой болуп жатабыз. Ошон үчүн азыр биз бүтүндөй мындай өзгөрүшүбүз керек болуп атат. Жаңы нерсеге өтүшүбүз керек болуп атат. Ошого коомдо чоң бир талап бар турбайбы? Бир өзгөрүшүбүз керек, форматын өзгөртөлү деген жок деген. Өзгөртүш керек, сөзсүз түрдө. Мен дагы азыр мына YouTube каналымды ачып алып ырларды окуп атам азырынча. Анан макалаларды жакшы, көп эле макалаларымды чыгарып жүрөм, бирок ал макалаларды окугандар канчалык бар? Ким окуп атат аларды? Өтө эле аз. Ошол эле учурда мисалы чет өлкөлүк авторлор менен жазган макалаларымды, англис тилинде чыккан макалаларымды биздин баягы журналдар, илимий журналдар сатып атат ошол эле учурда. Биздин
макалаларды сатып атат да, сатып да турат. Анан канча киши алганын, канча киши бизге шилтеме жасап атканын баардыгы бизге көрүнүп турат. катары келип турат, ооба, көрүнүп турат да. Бизде санариптешүү таптакыр жакшы эмес. Биздин мисалы үчүн жанагы макалаларыбыз канча киши цитата алып атат, канча киши шилтеме кылып атат, ушул сыяктуу нерселер токтоп турат да азырынча. Жасай турган ишибиз аябай көп, бирок кол жетпейт десем болот да. Эми аз элдин ошондой маселеси боло турбайбы? Эже мына жаңычылдыкка, бир нерсени өзгөрткөнгө талап, запрос окурмандардан да, негизинен окурмандардан болуш керек да. Бирок ошол эле учурда азыр биз маектин башынан эле проблемалар менен баштап кеттик. Бирок быйылкы жыл мындай жалпы адабиятты алганда бир жакшы, жагымдуу окуялар менен дагы кошулгондой болду. Жок эле дегенде мен өзү аябай узак убакыттан бери нааразы болуп жазып келген бир сыйлыктар деген темада быйыл жакшы бир акыйкат чечимдер чыгарылгандай көрүндү да. Сизде кандай комментарий бар буга? Сыйлыктардын жанагы мамлекеттик сыйлыктар бар, анан жана конкурстук негизде алтын калем сыйлыгы быйыл жакшы берилди деп эл коомчулук абдан ыраазы болуп атышат. Маданият министрлиги менен Жазуучулар союзу биргеликте өткөргөн бул конкурста чын эле калыс тартуу абдан эле калыстык кылышкан. Эми ал жака дагы кимдер катышты, кандай болду, бирок негизи бүгүнкү күндөгү эң күчтүү авторлорго берилди да, кайсы проза, поэзия, драматургия боюнча. Ошондой эле мен кечээ Кыргыз патентте дагы өзүм ошол жюри мүчөсү болгом. Биз баягы конкурстун жыйынтыгы чыкканча биз да эч кимге айткан жокпуз. Кимдер болгонун да билген жокпуз жюринин курамында. Анткени бизде кыргыздарда баягы телефон чалып, жюрилердин баарын бир сыйра кыдырып чыккан нерсе бар да, жаман көрүнүш бар. Ошондой чайын берип, чайын берип, мени эми чыгарып кой деген. Патент аябай биздин маалыматты купуя сактаптыр. Эч ким чалган жок. Баягы өзүбүздүн критерийлерди тыккан иштеп чыгышкан экен. Ушул таблица боюнча актуалдуулугу, көркөмдүгү, стилистикасы деген бир канча критерийлерди чыгарманын авторлорун да билбейбиз, сыр сан менен келди, ушундай бердик да. Эгерде мамлекеттик сыйлыктар дагы ушундай таризде берилсе абдан жакшы болмок. Мамлекеттик кандай таризде берилип жүрөт? Ушундай мен Кандай ыкма менен? Ал жерде авторлор, менимче, мен ал жерде жюрилер кандай иш алып барат билбейм, бирок авторлор белгилүү болуп калат. Комиссияда кимдер бар экени да белгилүү болуп калат деп ойлойм. Анан кийин Акыйкат болобу? Чынында мына эл акынын болгонго, эл жазуучусу болгонго татыктуу адамдар алабы ошол мамлекеттик сыйлыкты? Эми бизде бул эми Союздан бери келаткан сыйлыктар да, анан кийин көп учурда ушул сүйлөшүп, жүгүрүп алган учурларды дагы эми көзүбүздү жумуп кое албайбыз да, андай нерселерди да көрүп эле атабыз да. Эми бул сыйлыктардын кереги жок, тиги бу деп айтканыбыз менен жазуучуларга кандайдыр бир мотивация керек. Бирок эгерде ал чынчыл өтсө, калыс өтсө, эл ушуну туура берилди десе, анан чын эле ошол эл жазуучусунун чыгармасы же болбосо Токтогул сыйлыгынын лауреаты болгон чыгарма, лауреаттыгына авторун көрсөткөн чыгарма чын эле адабиятта чоң бир жаңычылдык киргизсе, бул керектүү нерсе да. Анан бизде тилекке каршы андай болбой калып атат көп учурда. Коррупция бар го, Коррупция дейбизби, же жөн эле жан тартып коюу дейбизби, ушундай сүйлөшүүлөр дейбизби, ошондой болуп калып атат да. Биз мисалы эми сыйлыктар, анын акчасы барбы? Негизи сыйлыктардын акчасы барбы? Быйыл кийинки жылдары акчасы жакшы эле ири суммадагы акчасы болду деп угуп атам. Анан акчасынан дагы биз жазуучулар үчүн бул статус аябай маанилүү да. Акчасы болгон жакшы, бирок статус аябай маанилүү.
ошол эле учурда мисалы үчүн биздин кино режиссерлор чет өлкөгө барып сыйлык алып келип атышат да. ооба. Ал жердеги критерийлерге туура келип алып келип атышат. Анан ар кандай сыйлыктарды мына акыркы жаш режиссерлорубуз, мен өзүм Кыргыз Түрк Манас университетинде иштейм, биздин студенттердин дипломдук иштери, кинолору алып келип атат. Алар эч кандай тааныштык жок да, ал жакта тааныбайсың да. Биз интернеттен эле жөнөтүлөт, баягы заявка ташталып интернеттен керектүү маалыматтарды толтуруп киносун жөнөтөт. Анан эле эгерде жакшы деп табылса, анда чакыруу келет, жол киресин төлөп берет, жатаканасын төлөп берет, барган келгенин баары төлөнүп, анан сыйлыгын колуна берип, анан кийин жөнөтүшөт да. Эгер ушундай таризде өтсө сыйлыктар, ушундай таризде берилсе, анда сыйлыктар албетте керек. Анан эгерде андай болбосо, анда бул соодалашуу менен болуп калса, анда өтө өкүнүчтүү нерсе да. Бирок мен баары бир эле менин жеке пикиримде сыйлыкка атайын сыйлыкка жазуу, атайын сыйлык үчүн иштөө туура эмес деп ойлойм. Анткени тарых деген, мезгил деген аябай катаал жюрибиз бар биздин, комиссиябыз бар. Ал эч кимди аябайт. Бүтүндөй өмүрүңдү сайган чыгармачылыгыңды жокко чыгарып коет. Андан эчтеке сатып ала албайсың. Анан элдин таразасы бар. Азыр сайыс учурунда аябай чоң сыйлыктарга ээ болгон айрым жазуучулардын аты аталбай калды. Бир да чыгармасы, бир сабы окулбайт. Ушундай нерселер бар экен да. Сыйлыгы жок эле бир ал тургай ушул сайыс учурунда жарыяланбай калган бир эле кыргыз адабияты эмес, жалпы совет адабиятында жана кол жазмалар басылып чыгып, алар элдин кеңири катмарына тарап атат, программага кирип атат, мектеп программасына, университеттикине. Ушундай экен да, баягы кол жазмалар өрттөнбөйт, күйбөйт дегендей жакшы чыгарма сыйлыкка көз каранды эмес чындыгында. Мен эгер кыстара кете алсам, мындай бир комментариymчи ушул сыйлыктар боюнча. Мага өзү негизи эле мамлекеттик сыйлыкты берүүдөгү бир тартибинин өзү уяттай сезиле берет. Бул жанагы авторлор өздөрү заявка жиберүү керек, документтерин топтоп, анан кийин өзү, мисалы мен эгер акын болсом, мен ушул эл акыны болгонго татыктуумун деп, өзүмдү далилдеп, бир резюме жазып дегендейчи, анан кат жазып ушинтип жиберишим керек, артынан чуркап, анан алар менен чай берип, өзү ушунчалык бир чыныгы акынга уят боло турган нерседей көрүнө берет. Эми бул менин мындай эле комментариym, балким аны эске алына алынбайбы, аны Кудай билет, бирок ошондой болсо да анын өзүнүн форматын өзгөртүш керек го дейм да. Ал чыныгы көз карандысыз комиссия тандап, алар эми тамырын, коомдун тамырын, адабияттын тамырын сезип турган адамдар болуш керек да. Алар билиш керек да, ким азыр лидер. Ошол адабияттачы. Ошол лидер деген темада эже. Эми биз жалпы кыргыз адабиятынын бүгүнкү абалы деп ала атпайбызбы темабызды. Бүгүн прозада, поэзияда лидерлер барбы? Авторитеттер барбы? Аябай оор суроо бул, анткени мен лидер бул деп айтышым аябай кыйын. Ар ким өзүн лидер сезет, себеби акын жазуучулардын өзүнүн амбициясы бар. Анан окурмандардын да табити ар түрдүү. Бирөө үчүн бир акын лидер болсо, экинчи окурманга ал такыр жакпашы мүмкүн. Бул туура эле, баары коёндой окшош табитке ээ болушу шарт эмес, туура да эмес. Бирок азыр эми активдүү иштеп аткандар, ушул көркөм сөзгө кызмат кылып аткандар бар. Поэзия жакшы өнүгүп атат. Чындыгында поэзия жакшы өнүгүп атат да. Мен да бир канча бир конкурстарга баягы жюри болуп калам да, анан ошондо поэзияга көп келет чыгармалар. Проза аз, жаштардан мындай күчтүүлөрү чыга элек да, эми азыр мен байкай элекмин. Аракеттер бар. Бирок проза деген мындай азыркы замандын темпи өзгөрдү да, жүгүрүп эле калды. Ошон үчүн ыр азыркы заманда жазылып эле атат, а прозада отуруп алып иштеш керек. Ар бир сүйлөмдү иштеш керек, ар бир сөздү иштеш керек, идеяны бышырыш керек.
каармандарды ачып бериш керек, образ жаратыш керек деген прозанын өзүнүн мыйзамдары бар да, ага убакыт керек. Ошон үчүн азыркы жаш колуна калем кармап жаткандай калемгерлер дейли, жазуучуга чейинки жолду басып келаткандар, албетте бул да кыйналып атышат. Бизде анан убакыттары жок, баары жүгүрүп иштейт. Экинчиден, ой жүгүртүү да өзгөрдү окшойт. Мындай мурдагы адамдар бир жерди 100 метр казса, азыркы адамдар азыркы муун бир 100 жерди 1 метрден казат да, эгерде образды салыштырып айтсакчы. Ошон үчүн проза бир аз кыйын болуп атат. Ал эми драматургия болсо таптакыр эле жокко эсе болуп калды. Театрга киши батпайт, эски эле репертуар менен иштеп атышат. Эмнеге? Анткени биздин бүгүнкү турмушубузда театрга ылайыктуу тема жокпу? Театрга ылайык темалар толтура, эми прозанын темасы деле театрга кете берет да. Жөн гана бул жерде театрдын, драманын өзүнүн мыйзамдары бар да, жазуу закондору, мыйзамдары бар. Театрга коюла турган, сахнага ылайыкташтырылып жазылыш керек. Көшөгө деген болот, диалог деген болот ал жерде. Пьесалар. Биздин, менин жеке пикирим да эми бул. Биздин кыргыз чыгармачыл инсандарда, негизи эле кыргыз дүйнөсүндө баяндоо манерасы күчтүү да. Прозада дагы баяндай беребиз, бирок баяндап сүрөттөйбүз, бирок мындай диалог менен иштеген бизде чабал да. Ошон үчүн пьеса деген жалаң диалогдон турат да. Анан ошон үчүн деп дагы ойлойм да, бир себеби ошо прозаларды дагы мен жанагы конкурстардагы келген прозаларды же болбосо азыр сайттарга чыгып калган прозаларды окуп көргөнүмдө, китептерин берип калышат. Өзүм алып калам кызыгып, жаңы авторлордукун. Баяндоо аябай көп. Анан каармандарды кое беришпейт эркине. Жана Пушкиндин жазганы бар го, өзү Евгений Онегинди жазып атып, бир досуна Татьяна күйөөгө тийип кетти, мени таң калтырып деп өзү жазып атат. Бирок Татьяна күйөөгө тийип кетсе таң калып атат да. Демек бул каарман өз алдынча жашаш керек да. Ушундай маселелер бар. Анан баягы Кыргыз жазуучулары каарманды башкарып алат го анда. Сен тур, сен бул жака олтур. Анан оң каарман, терс каарман, анан баягы эле Күлаланын образы үстөмдүк кылат, жакшы кыз. Анан аягында жакшы бир нерсеге жетет, жакшы болуп жүрүрсө эле жетип калат дегендейчи. Эже ошол аябай кызык тема да. Ошол боюнча бир суроом бар эле. Темалардын түрдүүлүгү же примитивдүүлүгү. Анткени менин балким мен изилдөөчү эмесмин, бирок сырттан караганда көбүнчө ырларды жаңы чыгып аткан ырлардан. Мен бир сүйдүм, күйдүм, анан ушундай ажырадым, ушундай бир трагедияга туш болдум. Анан болгондо да бир криповое мышление деген түшүнүк бар го азырчы, мындай кыска гана ой жүгүрткөнчү. Азыр эле бир интернеттен бир баракчаны ачып туруп эле скроллинг кылып, мындай өтүп кете тургандай эле сезилет да. Саптарчы. Терең эмес. Анан өтө баягы темалардын жакырдыгы, сүйүү, ажырашуу, анан өмүр, анан түшүнүксүз бир депрессия. Эмне үчүн темалар, бул мен эми көбүрөөк поэзия жөнүндө айтып атам, балким прозада да ошондойдур. Эмне үчүн темалар ушунчалык азайып кетти? Биз баарыбыз эле ушундай бир трагедияга туш болуп калдыкпы же бул эмне жөнүндө кабар берет? Өзү негизи биз кыргыздар кайгылуу нерсени жакшы жазабыз да, жакшы көрөбүзбү, жакынбыз дейинчи. Кайгылуу нерселер көп. Кайгылуу жазгандар, ырларда да көп, пессимизм абдан көп ырларда. Анын себебин биз ошо өтө мындай жашоого, турмушка ушундай көз карашыбыз ушундай окшойт. Биз өтө деле көп мындай сүйүнө бербейбиз да. Көп нерсени мындай, кандай десем, сабырдуулук менен карайбыз, өтө токтообуз, эмоцияларды көп чыгара бербейбиз.
Бул жерде улуттук дагы мүнөз бар дейсиз го. мүнөз да болсо керек дейм да. Анан кийин чын Бирок эле андай мен дейин десең, мисалы 70 алтымышынчы жылдардагы чыккан акындардын ырларын карап көрөлү, алардын ичинде кээ бирлер мына азырга чейин жазып жүргөн акындарыбыз бар. Серік Тургунбаевдин эле ырын мен кече түнкү поэзияда бирөөнү окудум. Жер жөнүндө сураган иниме деген бир жакшынакай ыр бар экен. Ал жерде жалпы жер эне тууралуу, аны сактоо керектиги тууралуу, аны сактабаган адам аягында өзү чоң кайгыга туш боло турганы жөнүндө айтылган экен да. глобалдуу. Ооба. Бүгүн да глобалдуу, бүгүн да маанилүү. Ооба. Бул 85 жылы чыгыптыр. Тема туура эле бул илгери союздук масштабта ой жүгүртө билишчү да. Мамлекеттин жалпы идеологиясы негизинде ой жүгүртүшчү. Ушундай бир жазуучулар союзунда жыйындар болчу, багыттар аныкталчу, кандай темалар жазыш керек. Анан бизде союздук республикалар бирин бири окуп турушчу. Азыр окубай калдык да. Башкасын айтпай эле коелу, Казакстанда кандай болуп атат, Өзбекстанда кандай болуп атат, кошуналарыбыз жөнүндө маалыматыбыз жок чындыгында. Баягы ким бирөө өзүнүн жеке бир байланышы болсо, байланышып бири бирин которуп калышат. Мындай масштабтуу түрдө биз бири бирибизди жакшы билбей калдык да, байланыштар үзүлүп калды. Анан жана тематикалык, идеялык масштаб кичирейип кеткендиги туура эле. Мисалы бүгүнкү күндө экология маселеси, бүт дүйнөнү, мисалы журналисттер кыйкырып эле жазып атышат. Ал эми акындардын жүрөгүнөн дагы ушул маселелер өтүш керек эле да. Бирок мен экология боюнча жазган, же болбосо зомбулук темасы, Украинадагы согуш. Украинадагы согуш, эми ал Украинадагы согуш бир аз алысыраак болуп атат. Балким кечээ Баткендеги кагылышуу жөнүндө бир тойло ырлар жазылды ага. Эми баягы мекен темасына багытталып жазылды да. Бирок ошол эле учурда бизде тематикалык мындай кеңири болуш үчүн жанагындай байланыштар да күчтүү болуш керек экен да. Анткени идеяны түртөт да, башка идеялар менен аралашыш керек, башка дүйнө менен аралашыш керек, башкаларды окуш керек дегендей. Адамдын өзү эле бир жерде отуруп алып локалдык бир таризде глобалдык идеяны ала албайт да. Сөзсүз түрдө эл аралык байланыштар, улут аралык байланыштар, ошол эле жазуучулардын бири бири менен болгон байланыштары тыгыз болгондо гана, кандайдыр бир мындай ушул сыяктуу иш чараларды кайнап жүргөндө гана ушундай турбайбы деп бири бирине идеялар жугат, бири биринин оюн, бирөөнүн ою түртөт дегендей жазылат да. Мисалы жанагы Гагарин космоско учканда поэзияда чагылдырылды да. Ошол эле жылдыздарга саякат деп кандай сонун ырлар чыкты, кандай дем көтөрүлдү да. Акындардын деми көтөрүлүп, космосту багындырды адамзат деп ырдап чыгышты биздин эле кыргыз акындары. Азыр болсо ошондой нерселерди биз сезе албай, жүрөгүбүздөн өткөрө албай жатканыбыз албетте бар. Анан ошон үчүн жеке башыбызды баягы эле жетпей алган сүйүү биринчи орунда туруп атат. Жеке өзүбүздүн эми жеке тагдыр албетте поэзияда биринчи орунда турат дейчи. Анан ушунусу дагы дүйнөдөгү болуп жаткан, өлкөдөгү болуп жаткан нерселер акындардын жүрөгүнөн өтүш керек эле. Таптакыр жок деп айта албайм. Мисалы үчүн Шайлообек Дүйшеевдин жанагы кайдыгерлик деген темасы баягы 90 жылдары жазылбады беле. Андан кийин мен өзүмдүн жеке баамымда ушу биз кийинки муундардан Зайырбектин жана нөлү көп жылдар дегени чындыгында замандын проблемаларын айткан ыр десем болот да. Билимим нөл деп атпайбы, чөнтөгүм нөл, жумушум нөл, баардыгы нөл болуп атат деп мына ушул токтоп калуу, өнүкпөй калууга акын жүрөгү менен ичинен сыздап ушундуктудай жазып атат да. Ушундай каңырыгы түтөп жазып атат. Мына ушул сыяктуу ырлар албетте бар. Анан мекен ырларында да биз көбүнчө
мындай кайгыруу көп, өкүнүү көп, ушул сыяктуу баягындай союз учурундагы мекен ырларына караганда азыркы мекен ырлардын айырмасы чоң да, эгерде биз ушул темалар тууралуу Башка элдер менен салыштырганда кандай экен эже, сиз билесиз да, маселен коңшулаш Борбор Азиядагы элдер же постсоветтик элдердеги мекен ырларын менен салыштыра келгенде, Кыргызстандын жазуучулар же акындарынын мекен жөнүндө мисалы ырлардын ортосунда айырма барбы? Биз бир проект иштеп атканбыз, Долбоор эгемендик мезгилиндеги постсоветтик түрк тилдүү элдердин адабияты деп 30 жылдык аралыкты Кыргыз-Түрк Манас университетинде ушундай бир проект иштеп, аны жетектеген профессор Лайла Үкүбаева координатору менмин. Ошондуктан координатор болгондугумна байланыштуу коңшу өлкөлөр менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен, андан ары Түркменистан, анан Азербайжан менен байланыш түзүп, ал жактагы адабиятчылар, окумуштуулар менен чогуу иш алып барып атабыз. Азыр ошолордун эмгектери келип түшүп, азыр редактура иштери болуп атат, редакциялап жатабыз. Ушул өзбек адабиятында булар аябай мекен ырларында анан эме бар экен да, мекенге болгон суктануу, сүйүү, арзуу абдан күчтүү экен да. Анан ишеним мекенге, мекендин эртеңине, бүгүнкүсүнө топук келтирүү, ыраазычылык билдирүү, ушул сыяктуу эми бул мамлекеттик идеология менен да байланыштуу да. Бирок бул жерде мындай бир нерсе жокпу эже? Маселен, Өзбекстандагы саясий кырдаал менен Кыргызстандагын салыштырып карасаңыз, Кыргызстанда эркиндик бар да. Эркиндик бар, бизде критика көп, сын көп, ырларыбызда деле сын көп. Албетте саясий өңүтү бар бул маселенин. Эми мен айырмачылыктарын айтып атам да. Анан бирок ошол эле жакшы көрүп мекенге болгон сүйүүнү деле позитивдүү нотада жазган деле мен жакшы деп эсептейм да. Менин Дагестаным деген эмне деген чыгарма, мисалы Гамзатовдун чыгармасы эмне деген чыгарма, шумдук чыгарма да. Анан аларда ушул гимнди аябай жазышыптыр. Гимн ушундай өзүбүздүн гимн ырдалып, сөзү жазылып, эркин республиканын гимни пайда болду деп атышат да. Гимнге өтө маани беришкен экен. Мына Түркияда дагы гимнге жанагы атайын конкурс жарыялашып, анан конкурска катышкандардын баардыгын жаратышпай, анан Эрсой деген акынына ооруп аткан экен, ага жазып көр дешип, анан ушунчалык кылдаттык менен гимндин текстин тандап алышкан да. Анан гимндин 100 жылдыгы, гимндин мынча жылдыгы деп, гимнди элдин баардыгы окуп, ушул мекенчилдик сезим, улуттук сезим, биримдик сезим, ушул ырга болгон, гимнге болгон, туга болгон мамиледен байкайм да. Ушул бизде мына кечээ эле өттү го гимндин мынча жылдыгы, гимндин күнү деп айтканыбыз менен мындай ушул сезимди ар бирибиз сезе алдыкпы? Ушул гимндин текстин биз толкунданып жатабызбы? Канчалык деңгээлде жүрөгүбүздөн өткөрүп жатабыз ушул текстти? Канчалык деңгээлде гимнди авторлорун биз даңазалап жатабыз? Аларды жыл сайын эскерип атабыз. Ушул сыяктуу маселелер мамлекеттүүлүктү, улуттук аң сезимди аныктай турган нерселер экен да. Бул адабият жөн гана бир адабиятчылардын же акын жазуучулардын иши эмес да. Бул жалпы улуттун, жалпы мамлекеттин мындай өзөгүн кармап турган күч да. Ошон үчүн ушундай нерселерге маани бериш керек деп ойлойм. Ушул жанагы мен азыр ушул түрк элдеринин адабиятын карап отуруп, салыштырып отуруп, кайсы бир деңгээлде өзүбүздөгү мындай темаларга да кайрадан саресеп салышыбыз керек экен. Керек болсо союз учурунда план менен иштетпеди беле, темаларды берип, моундай темада жазасыңар деп. Ошондой план менен иштеткенде жакшы чыгармалар жазылып калган да кээ бирде.
баягы адам чыгынбай жүрө берет да, акындар деле кадимки эле адамдардай жумушун бүтүрбөй жүрө берет. Анан жанагындай конкурстар болуп атканда дагы ошол конкурска катышам деп, ошол конкурстан мынча миң сом коюлуптур, сыйлык фонду мынча экен, ошону балким алып калармын, анан мондай лауреат боломун ушул сыйлыктын деп жазгандар. Бул мотивация берген иш чаралар керек экен да. Мисалы, кечээ жакында эле Мукай Элебаевдин сыйлыгы прозалык чыгармага берилет деп чыкты. 1000 нускадан кем болбош керек экен прозалык чыгарма жыйнак. Ушул сыяктуу нерселер сөзсүз түрдө керек экен да. Мамлекет, Жазуучулар союзу, Маданият министрлиги сөзсүз түрдө жанагы 1000 жазуучу эркин болгону менен кандайдыр бир Колдоо мотивация болуп туруш керек, болуп турушу керек. Анткени акын жазуучу өзүнүн чыгармасын сата албайт, кээде баягы чыгынып чыгарма жазбай коюшу мүмкүн. Эгерде ушундай бир багыттар болуп турса, кандайдыр бир аны таасирленте турган нерселер болуп турса, албетте чыгармалар жазылат да. Биздин акын жазуучулар азыр эмне бир креслодо отуруп бир офисте иштеп атабы? Жок. Тилекке каршы андай эмес. Миграцияда жүрүшөт, кара жумуш аткарып жүрүшөт, башка чөйрөдө жүрүшөт, таптакыр чыгармачыл чөйрөдөн такыр алыста калышты. Мунун баары таасирин тийгизет да. Анан ага карабай жазып атышат да. бир сөз менен айтканда, адабиятта волонтерлор эле иштеп аткан турбайбы анда? Ошентип айтсак да болот эми, бирок биз эле эмес да. Дүйнөдө деле акын жазуучулар ошондой эле да. Эми бул чыгармачылык көңүлдүн иши да, жүрөктүн иши. Аны жазбай айтпайт. Эже бир маанилүү нерсени сизден сурайын деп жүрөм да, изилдөөчү катары. Менимче бул бир чоң процесс азыр болуп атканчы, бир тенденция. Аны балким бир 15-20 жылдан кийин ал өзүнүн баасын алар. Бирок азырынча мындай көрүнүп аткан нерсе, Кыргызстан, деги эле Борбор Азия элдеринин мындай популяциясына алып караганда, элдин жарымы, кээ бир учурларда жарымдан көбү жаштар. Жаштар дегеним эми 34 жашка, 35 жашка чейинкилер. Ушул азыркы бул эми көбүрөөк эгемендик мезгилинде туулуп өскөн, жетилген, эми эгер чыгармачылык жөнүндө айтсак, чыгармачыл жаштар десек. Азыр технологиянын өнүгүшү, интернеттин пайда болушу, социалдык түйүндөрдүн пайда болушу бир жаңы форматты, жаңы жанрды жаратып аткандай сезилет да. Балким мен кичине бир башкача атап атамбы, изилдөөчү эмес адамдын көзү мененчи. Бирок мына TikTok'то пайда болуп аткан ырлар, кээде адамдар 4 эле сапта окуп коет. Анан бир 20 жаштагы эле кыз же 20 жаштагы эле жигит өзү 4 эле сап жазат. Анысы дагы уйкашпайт. Бирок ушунчалык жакшынакай кылып эми бар эле уйкаш керек деген талап жок албетте поэзияда. Бирок ушунчалык бир жакшынакай кылып оформить этет. Анычы бир башка эле интернеттен алынган видеолор менен, музыка менен 100 миңдеген просмотр. Бул эмне? Бул жаңы нерсе пайда болуп атабы? Анан биз баягы көбүрөөк акындар, поэзия жөнүндө сөз кылганда улуу муундун эле табити, улуу муун эле жараткан бир стандарттар менен карайбызбы же? Балким бир жаныбызда башкача жашоо жүрүп атат азыр. Ооба. Кандай деп ойлойсуз? Бирок популярдуу нерсенин баардыгы жакшы эмес да. Тарыхчы жол далилдеди да. Поп маданият өзү отурундук да. Ал бир пайда болот, анан эртеси күнү анын ордун башка басат. Ушундай да. Ошон үчүн чыныгы поэзия, чыныгы жакшы чыгарма деген ал түбөлүктүү, ал тургай ал өзүнүн учурунда бааланбай деле калышы мүмкүн. Мисалы, Кафка өзүнүн көзү тирүүсүндө мындай популярдуулукка жеткен эмес да. Ушул сыяктуу жазуучуларыбыз көп эле да. Анан кийин өлгөндөн кийин 20-кылымдын диагнозун коюп коюптур.
20-кылым кандай болорун чыгармаларында айтып коюптур, тоталитардык системаны айтып коюптур, фашизмди алдын ала айтып коюптур деп анан аябай популярдуу болду да. Болбосо өзү бир кичинекей эле кеңседе иштеп өмүрү өтүптүр. Өлүп баратканда чыгармаларынын бирин да бүтүргөн жокмун, аягы бүтпөй калды деп досуна өрттөп коеюн буларды деп таштап кеткен экен. Анан досу чыгарып коюптур аны. Анан биздин 20-кылымга аныктама берген чыгармалар катары 20-кылымдын башында эң күчтүү жазуучулардын бири катары тарыхта калып атат, бүттүүнү окуп атат. Ошон үчүн бул жерде биз тарых айтып атпаймынбы, тарых мезгилден өткөн сын жок. Биз аны айта албайбыз, бүгүн дагы айта албайбыз кандай кайсы чыгарма калат. Бүгүн соттонгон чыгармабыз балким эртең калбайттыр. Алкул Осмоновдун жана ата журту деле жарык көргөн эмес экен го, аны деле черновиктеринен алып кийин чыгарышты. Азыр Алкулдун мындай визитная карточкасы катары ырдалып жүрөт. Ушундай экен да, анан эми баягы күчтүү белгилүү жакшы акындарды деле айрымдарын мисалы баардыгы эле күчтүү деп айтпайт. Мисалы кээ бирөөгө жаккан, кээ бирөөнө жакпайт. Бирок ал өзүнүн кайсы бир окурмандарын таап кетсе, ошол керек да. Биз элдин баарына бир акын элдин баарына жагыш кыйын. Чындыгында табит деген нерсе бар да, эстетикалык табит деген нерсе бар. Бирок ушул түбөлүктүү чыгармалар калат. Бизде азыр мына улуу муун дагы бар, орто муун бар, кийинки муун келатат. Ошолордун ырларын окуп отуруп, күчтүү Союз учурундагы эң барандуу акындарыбыздын деле ырларынан мен жанагы YouTube каналыма кээде ыр издейм да, анан ушул көркөм окуунун бир жакшы жери бар экен. Кулак менен сындайсың да ырдычы. Баягы көз менен ичиңден окуганда башка жакшы көрүнүп атат, бирок окуганда билесиң да ырдын канчалык дарамети бар экенинчи. Анан ошондо кадимкидей кыйналам. Барандуу акындардын деле ырларын тандап атканда жакшы саптарын, жакшы ырлар саналуу эле да, саналуу эле. Анан кечээ эле мисалы бир акынды 9 эле китеби чыккан экен дейт. Менимче акын үчүн 9 китеп көп да. Өтө көп. Анан бизде акындар, жазуучулар чоң Талижан Жигитов айткандай, Алкул Осмоновдун 28 эле татыктуу экен дегендей да. Ошондой да, Салижан агай өзү аябай эле аз жазган, бирок саз жазган да. Ар бир ыры эмне деген керемет. Балким башка да ырлары бардыр, анан аларды чыгарган эместир да. Анан ушундай экен да, чыгарсаң чыгарып кое бересиң чоң китептерди, бирок аларды ким окуйт? Азыр тексттер аябай көп, аларды окутуш аябай кыйын да. Эже ушул муундар жөнүндө мына биз эми мындай ажыратып бөлбөй элечи, ортосунда бириктирген же диалог түзө алган кызыкчылык барбы? Мисалы, азыр 70-жылдардагы акындар менен мына 20 жаштагы акындардын ортосунда бирге кызыктырып турган темалар же бир площадка барбы? Бирге талкуулай турган поэзиядагы тенденциялар жандай такыр жок Кыргызстанда? Бар да, бизде кыргыздар баягы чакан болгондуктан бизде байланыштар күчтүү. Иш чараларда барсаң ошол эле жүздөр, кечке кездешебиз. Бизде жанагы жаш акын кыздар, акын балдар жүгүрүп барып, колундагы сумкасын алып, тигил жака жетелеп барып отургузуп, сөзүн угуп, сүрөткө түшүп, ушундай мамилелер аябай жакшы. Мен ичим жылыйт көрүп. Анан таанышып, ырларын алып барып, көрсөтүп, мен ушундай ыр жазам деп батасын алып дегендей, ушул сыяктуу мамилелер бар бизде. Менимче бизде андай мамилелер дагы жакшы десем болот да. Эже, азыр сиз YouTube каналыңыз жөнүндө айтып кеттиңиз. YouTube'да ушундай ыр окуп, аны монтаждап, аны чыгарып, анда убактысын ойлонуп, ыр издеп, ал да өзүнчө бир чоң түйшүк экен. Мен өзүм да
башынан өткөрүп атам. Ал сизге эмне берет? Жеке сизге. Мага ушул эмне берет деп ойлонбоптурмун, чынын айтсам. Бирок кандай десем, студент кезимде, жок, мектептен эле башталган ыр окууга болгон кызыгуум. Анан студент кезимде ушул бири менен ыр окушуп, ушундай ыр угуп, ушул дүйнөдө жашап жүрөм да көп жылдан бери. Анан интернет чыккандан кийин, анан биз үй бүлөбүз менен бул пандемияда башталган иш болду. Пандемияда баарыбыз үйгө жумушубуз менен көчүп келип, анан менин жолдошумдун дагы студиясын үйгө алып келип, анан ошол жерден микрофон, профессионалдык студия үйдө болуп калганда, анан ыр окуйунчу деп ошол ыр окуп, анан монтаждап, музыкалаштырып, анан биринчи WhatsApp группаларга салып коюп жүрдүм. Биз баардыгыбыз WhatsApp группаларда калдык да, айрыкча мугалимдер, студенттер болуп. Анан ошондо анан элдерге жагып атты. Жаккандыктан анан кийинчерээк, анан пандемия бүткөндөн кийин YouTube канал ачып, алар көп жасалып калды да, анан аларды бир жерге жайгаштырыш керек болуп калды. Анан ушул YouTube канал ошентип ачылып калган. Анан бирок андай деле катталуучулар көп эмес. Бир жылга жакындап калды. Анан бирок мен ушул токтотпой эле жасай берем деп ойлойм. Анткени поэзия бул, поэзия, мисалы живопись, сүрөт өнөрү, бул деген калың элдин массага эмес да, муну баалоочулары болот да. Ошон үчүн мага чыныгы поэзияны сүйгөн 1000 киши болсо, ошол деле туура деп ойлоймун. Анан ырды тандаганда мага көп кайрылгандар көп эле болот, менин ырымды окуп коюңуз деп. Жаңы жазгандар, же болбосо жазып жүрсө деле ырлары бир аз чийки болгондор, анан кээде көңүлүң кыйбайын деп окуганга аракет кылып издейм. Кээде авторлор менен ушул жерин оңдоп бериңиз деген да учурлар болот. Бирок негизинен бул эми коммерциялык жумуш эмес. Ошондуктан негизинен жакшы ырларды, жакшы тексттерди издеп эле басып жүрөм. Колум бошоп калса эле ушул жакшы бир ырлар болсо окуйн деп. Анан айрым учурда мектепте иштеген мугалимдер колдонуп атабыз, балдарга баягы ошол классика акындардын ырларын колдонуп атабыз, балдарга угузуп атабыз дегенде мен аябай сүйүнүп калам. Демек бул иш кайсыбир деңгээлде пайдасын тийгизип атыптыр деп. Эми эже 1000 жакшы окурман болсо мага жетет дейсиз. Сизге азыр 1000ге чамалап калыптыр. Жазылгандардын саны 936 деп көрсөтүп турат азыр мына YouTube'дан карасам. Көрөрмандар ушул жерде айта кетейин, реклама кылып, Гүзет эженин YouTube каналына жазылыңыздар. Аты Илхам Кежи же силер Гүлзат Астаналиева деп YouTube'дан жазып көрсөңөр ошол жерден чыгат. Гүзет эже, эми окуп бербейсизби анда ушунча? Окуп берейин, ыр жөнүндө айтып калдык. Ыр жөнүндө айтып калдык, окуп берейин. Мен түрк тилин билгендиктен түркчө ырларды да которсомбу деп бир ырды котордум эле. Түркчө окуп, анан кайра ошол ырды аябай жаккандыктан кайра которуп да койдум эле да. Жахит Сыткы Таранжы деген ушул 1910 жылы төрөлүп, анан 56 жылы өткөн экен. Ошо республика болгондон кийин Турция ушул эң көрүнүктүү акындарынын бири болгон экен да. Ушунун ырын окуп берейин. Мен чыгыш поэзиясы, айрыкча түрк поэзиясында буларда диний, руханий дүйнөсү күчтүү да. Анан ырлардан мен ошол нерсени байкайм да. Биздин кыргыз акындарында ошол өтө көп эмес. Жок эсе десем болот да. Диний, руханий, духовность деп коет го ошондой. Өзүңүз котордуңуз, Өзүм котордум. Булардын сүйүү жөнүндө ырларында деле наркы дүйнө, өлүм тууралуу бир ойлор болот экен да. Айтайынбы деген ыр. Айтайынбы
Кээде апрелдин кечинде сергитер бир шамал согот сен жактан. Сенден көрдүм деңиздин көк толкунун, токойлордун чырмалышкан түпкүрүн. Жыты келет сенден соол боз гүлдөрдүн, түшүмү мол жерсиң мага сен өзүң. Сенден таттым жемиштердин ширинин. Айтайынбы, мен үчүн сен таза абадай, берекелүү ыйык нандай керексиң. Көз суу сыяктуу тунуксуң сен мен үчүн, Кудай берген ырысымсың, кутумсуң. Айтайынбы, ишен мага, ишенгин. Куттуу үйүмө кирип келген майрамсың, көктөмсүң сен бакчамдагы, тасмалымда тамылжыган шарапсың. Мен сенде өмүр сүрөм, баш ийип өкүмүңө, көз талдырган көркүңдү шамал, дайра, куштар менен жарышып жар саламын ааламга. Кай бир күнү укпай калсаң үнүмдү, шамал, дайра добушунан куштардын, өлгөн тура шордуу деп бил, бирок ага кейбе. Сен тууралуу кабырымда курт кумурска тыңдашат, айтып берем аларга көз тойбогон көркүңдү. Кай бир күнү угарсың сен көктөн менин үнүмдү, била кезде сурак берип жатканымды берекем. Эсим кетип издейм сени ошондо деген экен. Бизде Сонун. наркы дүйнөдө сурак берип жатып, сүйгөнүм сени эстейин деген саптар дагы жазыла эле келе да, кыргыз поэзиясында. Кызык идея экен, аябай сонун экен. Мгм. Рахмат. Анан мен бул жерде азыр кээ бир окурмандарыбыз комментарийлерди калтырган экен. Бул кичине мурдараак талкуулаган темалар жөнүндө окшойт. Орустар үлгөртөн эле Борбор Азия өлкөлөрүнө үстөмдүк кылып, маңкурт кылып келсе, анан пессимизм өксүктөр көп болуп атат да дейт. Асли Ягиз деген көрөрманыбыз, андан сырткары ошол эле көрөрманыбыздан дагы бир комментарий түшүптүр. Сен на рахате, мен на рахате, кыздар на рахате, балдар на рахате деп эле популярдуу болуп кетип атат дейт. Имандай болбосо керек баарын эле жазгандар. Бирок эми негизинен түшүнүктүү. Деңизге деп атат да. Айбек Асрамбеков деген жазыптыр. Саламатсыздарбы, көңүлдүү кеч сиздерге. Суроом бар эле дейт. Өткөндө биздин райондо бир адамга бир китеп деген жаштардын курамынан түзүлгөн китеп той кечеси болуп өттү. Барып катыштым, аябай жогорку деңгээлде. Мен бирок суроону түшүнгөн жокмун. Мен дагы. Ушул жерде көрөрмандарга айта кетейин. Эгер азыр талкууга катышып суроо берем десеңиздер, запрос жибериңиздер, болбосо жазсаңыздар болот. Эже, эми мындай акыркы суроолордун бири болсун. Биз 1,5 сааттай сүйлөшүп калыптырбыз. Акыркы суроолордун бири болсун. Биз эми бир четин гана оюп өткөндөй болдук азыр адабияттын абалын. Келерки жылдан сиз эмне күтөсүз? Бир нерсе күтүлүп атабы? Бир окуялар, өзүңүздүн чыгармачылыктабы же жалпы кыргыз адабиятындабы бир сиз сезип аткан нерселер барбы? Жакшыбы, жаманбы, анысы эми? Үмүтсүздүк шайтандын иши дегендей күтөм албетте. Өзүмдүн китебимди чыгарсамбы деп атам, бирок азыр ырларым даяр, прозаларым аз болгондуктан мен экөөнү чогуу чыгаргым келет. Анткени ыр китепти өткөрүү кыйын. Ал эми прозаны азыр сатып алышат экен, бирок проза жазгандар аз болуп атат. Прозада окуя бар да сатып алышат. Анан ошондуктан проза менен поэзияны бириктирип эле ырлар менен аңгемелеримди чогуу чыгарайын деп ошого даярданып жүрөм. Анан өзүм баягы адабиятчы болгондуктан дагы талапты өзүмө көбүрөөк коет окшойм. Улам бир ырды алып коем, кайра кошом, ушинтип эле бир жаңсыл боло элекмин. Анан жалпы акын жазуучуларыбыздан дагы көп нерсе күтөм. Анткени өсүп жаткан акындарды көрүп атам жаштардан.
мурунку китеби менен кийинки ырлары таптакыр асман менен жердей өсүп жатканын көрүп атам. Көркөмдүк жактан жакшы ыр деген кандай эми? Жакшы ыр деген эстетикасы болушу керек, ою терең болушу керек, сөзү көркөм болушу керек, ойду берүү оригиналдуу болушу керек. Ушул сыяктуу анан жүрөгүнөн эң негизгиси акындын жүрөгүнөн чыгышы керек да. Ушул нерселер бар бизде. Ушул нерсеге карап отуруп мындай күчтүү акындар келатат деп айтам. Анткени карабайсызбы, многу 30 жылда кимдер келип кошулду. Азыркы биз жашап аткан бүгүнкү күндү эртең кантип окутабыз? Кимдер келди, кандай чыгармалар жазылды деп эмнени окутабыз? Ушул суроого жооп бере турган чыгармалар болушу керек да. Жаманбы жакшыбы азыр жазылып атат, ошолор айтылат эртеңки күнү. Анан проза Азыркы боюнча доорду документтештирип кала турган адабиятта. болду да. Азыр мына акын жазуучулар иштеши керек, аябай иштеши керек. Анткени менин чыгармам кимге керек деген ой, пессимисттик ой болбош керек да. Анткени ал жазылган нерсе документтештирилип калат. Эртең мектептеги балдарга ошол азыркы акындын небере чөбөрөлөрү мына ошону окушат эртең. Баары бир улуттук адабият окутулат, мектептерде окутулат, ал эч качан жок болуп кетпейт да. Анан экинчиси ушул жанагы прозаиктерибиз жазса жакшы болот эле. Китептер деле өтүп калды азыр, таптакыр өтпөйт эмес. Китеп дүкөндөр Бишкекте көбөйгөн. Бул аябай жакшы нерсе. Мурда бир эле нуска болсо, азыр бир канча китеп дүкөндөрү өздөрүнүн иштерин алып барып атат. Интернет китеп дүкөндөрү да пайда болду. Андан тышкары ушул прозалар көбүрөөк жазылса жакшы болот эле. Анан драма таптакыр эле токтоп турат. Ушул драма болсо, драма жазгандар көбүрөөк болсо, драматургия боюнча бир иштер жүргүзүлсө жакшы болот эле. Анткени драманы көрүнгөн жаза бербейт. Анын өзүнүн мыйзамдары бар да. Ошондуктан бизде жазылбай турат да. Мыйзамдарды баары эле биле бербейт да. Ушул анан адабий сынды билбейм ушул нерсени кандай кылып жолго салабыз. Бирок мен кээде акын жазуучулардын китептерин алганда алардан карыз акча алгандай болуп өзүмдү сезем да. Анткени сөз китебин берип атканда алардын көздөрүнөн үмүт, ушул бир нерсе деп коер бекен деген үмүттү көрөсүң да. Анан ошондо дагы аябай ушулар жөнүндө айтып кое турган биз элек, айтышыбыз керек эле деп эми жетишпейсиң да, баарына айтыш кыйын да. Бирок обзор жазылса жакшы болот эле. Азыркы жаштарга Жалпы анализ. жалпы анализ берген прозалык чыгармаларга бар, жамандыр жакшыдыр бар да, баш аягын жыйнап, котормолор кандай болуп атат. Мисалы үчүн Өзбекстанда аябай көп котормолор жазылыптыр. Азербайжанда котормолор көп болуптур. Анан жакшысы бизде деле азыр англис тилинен түз которгондор бар. Түрк тилинен түз которуп баштадык. Тиги япон тилинен которгондор бар экен. Ушул сыяктуу котормо түз которгондор немис тилинен которуп атышат түз. Подстрочник жасап берип, анан переводчиктер менен иштегендер дагы бар. Же болбосо тил билип которгондор бар да. Ушул котормо деген аябай чоң нерсе да, ал байытат. Акындар эгер котормо менен иштешсе, анда аябай чабыты байыйт да. Ушул сыяктуу нерселер менимче жанданып калды. Жаштар бар, ушул өнөргө олуттуу караган, тагдырын сайгым келет деген жаштар бар да. Анан болгону азыр аябай жакшы заман да, интернетте бүт маалымат бар. Китепканага да барыштын кереги жок. Тил билсең, укмуш нерселерди, маалыматтарга жетесиң. Ошол изденүү гана керек. Анан жанагындай чыгармачыл иш-чаралар көбүрөөк өтсө, ошол жерге барып, анан баягы ой байып, фантазиясы байып, мен да мындай кылып өткөрөм, мен да мындай кылып элге өзүмдүн чыгармачылыгымды тартууласам деген амбициялар пайда болсо, ошондой бир жылыш болот да, жаңылык болот. Мен аябай тездик менен өнүгүп атат азыр. Бүт жак тармак тездик менен өнүгүп атат. Менимче, мына жакынкы жылдары адабиятта
жакшы эле жаңылыктар болсо керек деп ойлойм. Ошол эле социалдык медианы, интернетти, музыканы, видеону, поэзия менен айкалыштырып көп эле жумуштар жасалат болушу керек. Анткени жаштар өнүгүп, өсүп, жетилип келатышат. Мгм. Чоң рахмат эже. Бул жерде бир эки комментарийлер түшкөн экен, айрымдарын окуп өтөйүн. Айтуну Канатбекова деген кыз жазат, эженин көркөм окуусу ушундай эс алдырат дейт сизге. Рахмат. Жакшы комплимент. Айбек Асранбеков деген жигитибизден жанагы суроо толук түшүнүктүү болбой калды деген жогорку деңгээлде болуп өттү. Белгилүү Нуржигит Кадырбеков белгилүү акын дейт, белгилүү Бердибек Жамгырчиев келип катышты. Окуп поэзия мүнөттөрү болуп, анан мага ой келди, бир адамга бир китеп дегендей поэзия кечелерин уюштурсак кандай болот эле? Кыргызстан болоң борчтарына бир адамга бир Туура. китеп сыяктуу иш чара кылып, өзүңөр айткандар, жаш акындар өсүп келе жатат дейт. Ошол кербен, поэзия кербенин, ырк кербени деп уюштурсак оңой болот эле. Кыдырып жерлерге акындар, жазуучулар баягы аймактардагы тургундар менен жолугушса аябай жакшы болмок. Ага бир аз баягы каражат керек да, анан ошону бир балким спонсорлор табылып, ушул нерсе аябай сонун болмок. Анткени жерлерден мага көп жазышат. Ырларын жөнөтүшөт көп да, ушул жаштарчы. Анан аларга чоң дем болмок. Алар байланыш аябай жакшы да, байланыш болсо алардын да чыгармачылыгы өсмөк да. Чоң рахмат. Күзөт эже, эми биз бүгүн башта айткандай кыргыз адабиятынын бүгүнкү акыбалына кичине болсо дагы анализ жасаганга аракет кылып көрдүк. Сиз айткан чоң обзорду эми биринчи кезекте өзүңүздөн да күтөбүз. Сиздерден, адабиятчылардан, изилдөөчүлөрдөн күтөбүз. Сизге чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бул жерде көрөрмандарга дагы бир жолу айта кетейин. Илхам Кейже деген YouTube каналга жазылыңыздар. Гүзел Астаналиеванын Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына жазылыңыздар. Ырларын окуп, пикирлериңизди калтырып турсаңыздар болот. Эжесиге чоң рахмат. Ичиңизге ийгилик. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен, алдыдагы жаңы жылда сиз айткан жакшынакай окуялар көп болсун. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн келгениңизге, ушул убактыңызды бөлүп маекке катышканыңызга чоң рахмат сизге. Рахмат чакырганыңарга, бул жерге катышкан, түз эфирге келип убактысын бөлүп катышкандарга чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Жаңы жыл ийгиликтердин жылы болсун баарыңыздарга. Рахмат эже. Жакшы калгыла достор. Бул интервью бир аздан кийин YouTube каналга көчүрүлөт. Анан бул жакта да калат. Азыр эфирде көрбөй калгандар комментарийлерди жазып, улантып туралы талкууну. Мен башта айткандай, бул кыргыз поэзия баракчасындагы интервьюлар сериясынын башталышы. Эртең дагы бир жакшынакай акын эжебиз эфирге чыгат. Мен азырынча атын айтпай турайын, бир аздан кийин жарнама болот. Ошол алдыдагы бир нече күн сиздерге катарма-катар интервьюларды чыгарам. Андан ары ырларды окуп, комментарийлерди калтырып турсаңыздар. Жаңы жылыңыздар менен чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.